Орусияда күйүүчү майдын баасы көтөрүлүп жатканына байланыштуу өлкөдө бензин дагы 4 сомго, ал эми дизель 6 сомго кымбаттайт. Күйүүчү майга болгон баанын өсүшүнө дагы кошумча факторлар. ОПЕК уюмуна мүчө өлкөлөрдүн макулдашуулары боюнча өндүрүш көлөмүнүн төмөндөшү жана геосаясий кырдаал. Ошол эле учурда Казакстандагы нааразычылык акциялары темир жол байланыштарын үзүп, өлкөдөгү эң ири теңиз кениндеги өндүрүшкө зыян келтиргенден кийин баалар 5%га өстү. Ал эми Ливиядан мунай өндүрүү, өлкөнүн чыгышындагы мунай куруунун жабылышынан улам кыскарды. Биз ал жактан сатып келип бул жерден сатабыз да. Бүгүнкү күндө өзүңөр деле мындай санап көрсөңүз болот. Эң эле жөнөкөйдө Россиядан сатып алып, Кыргызстанга алып келип, жол киреени төлөп, баягы акциздерди, налогторду толугу менен төлөп туруп эле койгондо, анын наркысы чыгып калат да. Бүгүнкү бизден сатылып аткан баадан жок дегенде бир 4 сомго бензин кымбатыраак болуп калат. Баанын саткан баасы $735 болуп атат. 92 үлгүсүндө бензиндикичи. Ага акциздерди, НДСтерди, темир жолдогу жол кирен наркын баарын кошуп келгенде Кыргызстанга өз наркы болуп туруп, 1 тоннасы $945 чыгып атат да. Аны мындай эле сомго санап келгенде 59 сом 90 тиын бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө. Ал эми азыр жогорулаган баа менен келип туруп бул жерден сатылганда, анын дагы 3 сом 4 сомго бизге кымбаттайт да. Ошону биз мындай маалымат кылып, элдин баарына маалымат катары берейин деп туура чечтик. Кыргызстан мунай продукцияларынын 95%ын башка өлкөлөрдөн, анын ичинде Орусиядан импорттайт. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында АИ 92 үлгүсүндөгү бензин 58-59 сомдон сатылып жатса, алыскы аймактарда 65 сомго чейин кымбаттады. Болгону мындан 1 жыл мурун Кыргызстанда АИ 92 үлгүсүндөгү бензиндин литри орто эсепинен 36 сом, АИ 95-38 сом болчу. Январдан декабрга чейин аралыкта дизель майы 22 сомго, АИ 92-23 сомго көтөрүлдү. Айдоочулар баадагы мындай өзгөрүү алардын капчыгын кагып жатканын айтышууда. Бул кымбатчылык өтө эле элди кыйнап атат, айла жок. Эми бензинге баары эле келип такалат да, через бензинге зависимыйбыз да, баарыбыз эле бензин менен иш жүрөт, машина менен, техника менен. Анан мурун жакшы эле болчу, баа кичине орто баа, азыр 2 эсе кымбаттады. Учурда өлкөдөгү компанияларда күйүүчү майдын 20 күнгө жетип жетпеген кору бар. Казакстандын ички суроо талабы өскөнүнө байланыштуу мунай зат продукцияларын экспорттоого тыюу салды. Мындан улам коңшу өлкөдөн бензин алуу токтотулган. Адистер күйүүчү майдын баасын арзандатуу үчүн өзүбүздүн заводдорду өнүктүрүш керектигин айтып келишет. Техника илимдеринин доктору Кеңешбек Алымбеков Кыргызстан акырындык менен бензинден баш тартып, электромобилдерге өтүүсү керектигин айтат. Ушундай баалардын өсүп аткан учурунда альтернативдүү ошо кошумча кандай дагы унааларды колдонуш керек. Мисалы ушу Кара Балтадан Балыкчыга чейин темир жол катташууну көбөйтүп койсо, мисалы келечекте балким электрификация кылып, электрлештирип койсо, көптөгөн жүргүнчүлөр ошо темир жол менен каттайт эле дагы, мисалы бензинди керектөө азаймак, аз да болсо. Нефтетрейдерлер ассоциациясынын жетекчиси Канатбек Эшатов министрлер кабинетине күйүүчү майлоочу май ташыган компанияларды салыктан бошотууну сунуштаганын, бирок маселе чечилбей жаткандыгын айтты. Эгер алар салыктан бошотулса, бензиндин баасы бир аз да болсо төмөндөмөк. Орто Азия мамлекеттерине аз болуп атат да, жетишпей атат. Анткени өзүңөр билесиңер, Европа менен Прибалтика мамлекеттеринин неме деп коет да, экспорттун альтернативасы жогору да. Алар бизге караганда 1 тоннасын дагы $100 кымбатыраак сатып алып атышат да. Ошондуктан Россия мамлекетинде бүгүнкү күндө Кыргызстанга жөнөтөт, баягы Орто Азия мамлекеттерине жөнөткөн вагондордун көлөмүн да азайтып. Эми салык талабынан былтыр 1-2-3 ай биз ушул маселени көтөрүп жүрдүк. 3-4 жолу демилге кылып, кат жолдоп, ошону күтүп аттык. Барып министрлер менен, экономика министри менен дагы, финансы каржы министри менен жолугуп, өзүбүздүн расчетторубузду баарын берип аттык, бирок тилек каршы бул маселе мындай чечилген жок да. Мындан 1 ай мурун Орусия 2022 жылы бажы алымы жок Кыргызстанга 650 миллион тонна бензин жана 550 миң тонна дизель отунун берери маалым болгон. Былтыр Москва Бишкекке 460 миң тонна бензин жана 485 миң тонна дизель майын жиберген. Кыргызстан жылына 1 миллион тоннадан ашык күйүүчү май керектейт. Өлкө мунайга дээрлик Орусиядан көз каранды. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.